Саламатсызбы, кадырман телегөрүүчү? Сиз улуттук биринчи каналдын ыйман сабагы берүүсүн көрүп жатасыз. Бүгүн биз эгемендик, мекенчилдик, мамлекетчилдик тууралуу сөз кылабыз. Биздин куттуу студияга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы, дасыккан диний алым Жороязы Шергазиевди чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Куш бакылсын. Алгачкы эле суроону узаталы. Исламда мекенчилдик кандай болуш керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Чындыгында бул мекенчилдик бул сөзсүз ар бир өзүнүн мамлекетинде жашаган адамда болуш керек. Бул шарият тарабынан дагы бекемделген. Мисалы биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунан эле ала турган болсок, баарыбызга маалым, пайгамбарыбызга Меккеден Мадинага көчүү Алла таала тарабынан уруксат берилгенде, мына ошол Макканы карап туруп пайгамбар айткан экен да. Ма атиябука мин баладин деп. О Макка деген экен да пайгамбарыбыз. Кандай жыпар жыттуу сонун шаарсың. Эгер менин коомум мени ушул жерден чыгарбаганда, Меккеден, мен сенден башка жерде жашамак эмесмин деген экен да. Бул болсо дагы мына ошол пайгамбарыбыздын ошол мекенине болгон бакы өзү туулуп өскөн жерине, киндик каны тамган жерине болгон сагынычы, пайгамбарыбыздын кусалыгы деп да айтсак болот. Бул пайгамбардын мекенчилдиги десек дагы болот экен анда. Ооба. Алдыда улуу эгемендик майрамыбыз келип атат. Сизди да куттуктап кетели, телегөрүүчүлөрдү да куттуктап кетебиз. Эгемендик бул эми бир элдин, белгилүү бир аймактагы элдин эркин жашашы деп түшүндүрсөк болот да. Ислам дини эгемендик маселесине кандай карайт? Ооба, чындыгында эми азыр биз баягы аламдашуу доорунда, глобалдашуу доорунда жашап атабыз. Ар бир мамлекеттин өзүнүн чек арасы чийилген, аймактары билинген. Анан баягы дүйнөлүк аренада кол коюшкан, мисалы да, келишимдер түзүлгөн заманда жашап аткандыгыбыздан биздин Кыргызстан мамлекетибиздин дагы өзүнүн эгемендүүлүгү бар, өзүнүн чек арасы бар, өзүнүн жарандары бар, жана өзүнүн бакы мына мен Кыргызстандын жаранымын деп көтөрүп жүргөн өзүнүн паспорту бар. Мамлекеттик символикалары. Анын ичинде мамлекет символикалары бар дегендей, өзүнүн бакы мамлекеттик тыйыны бар деп бакы ушундай бир заманда жашап атканыбыздыктан, себеби бул жаатта дагы ар бир жаран өзүнүн бакы мамлекетинин эгемендүүлүгү менен сыймыктанып, ошол эле учурда бул эгемендүүлүк деле Алла Тааладан берилген бир чоң нимат деп билип, мына ошол эгемендүүлүктүн түбөлүктүүлүгүн, анын туруктуулугун колдон келишинче баягы өнүгүп өсүгүүсүнө дагы салым кошуп жашаганга аракет кылыш керек да. Мына ошол жааттан алып карай турган болсок, бул чындыгында эгемендүүлүк дагы бул бизге берилген чоң бир немат десек болот. Чоң бир Кудай Таала тарабынан ыроолонгон белек десек болот экен. Исламдын түпкү доктринасынын бири Алладан башка Кудай жок. Башкача айтканда, Алладан башкага сыйынууну туура көрбөйт да. Бул түпкүрүндө инсандын эркин болушу, Аллага гана сыйынуу, кулдук уруу, башкасынан эркин болуу, башкасына көз каранды болбоо. Ушуну биз мамлекеттик деңгээлде дагы мамлекет эркин болуш керек деп түшүндүрсөк туура эле болобу? Эми чындыгында азыркы учурда айтайын дегеним, ислам дини адамдын эркин болушун жактайт да.
ооба, адамдын эркин болуусун жактаганы менен, бул жалпылай айтканыбыз менен кээ бир учурда адамдын эркиндиги чектелген учур дагы болот. Мисалы сиз жалгыз болгон учурда башка ар кандай жумушту кылсаңыз, бирок башка адамдардын алдына келгенде кээ бир эркиндиктер чектелип калган сыяктуу эле. Эми чындыгында биз баарыбыз Аллага баш ийебиз. Алланын жалгыздыгына баш ийебиз. Адам ооба айтабыз, эркин болуш керек дейбиз. Кул болбош керек мындайча айтканда. Кулчулук эми бир гана Алла Таалага. Ооба. Кулчулук бир гана Алла Таалага, бирок сиздин сурооңуздан дагы бир маани чыгып атат. Азыркы учурда кээ бир жамааттар бар. Эми баягы көз карашы ислам принциптерине дал келбеген, балки исламдын принциптерин туура эмес түшүнгөндөр дагы жамааттардын мекен деген нерсе болбош керек. Бул мекен деген бул жок нерсе. Биздин кулчулугубуз бир гана Аллага болуш керек. Андан башка нерсе болбош керек деген дагы жамааттардын айткан сөздөрү бар. Бул китептерде жазылган, башка немелерде айтылган жерлер бар да. Мына ошондуктан биз айтат элек, бул эгер булардын айткан ой пикирлерин туура эмес деп айтат элек да. Ооба, биздин баарыбыздын кулчулугубуз Аллага болот. Аны эч ким тартып ала албайт. Болгону биздин жашаган ордубуз, жашаган мамлекетибиз, анын эгемендүүлүгү, анын чек арасы бар болгондуктан, анын үстүнө пайгамбарыбыздын хадисинен алынган, Анас радиаллаху айтат, пайгамбар сапарга чыгып кайтканда Мадинаны кайтып келатып, Мадинанын дубалдары эле, дарактары эле көрүнүп баштаганда, жакындаганда инген улоосун, ал төө болобу, эшек ат болобу, тездетчү дейт да. Тезирээк мен Мадинага жетейин деп. Анан пайгамбарыбыздын жакшы көргөн нерселерин сахабалар айтып атат да. Пайгамбарыбыз эмне нерсени жакшы көрөт эле дегенде, пайгамбарыбыз Айша энебизди жакшы көрөт эле. Анын атасын Абу Бакырды жакшы көрөт эле. Пайгамбарыбыз Сыптайхи дейт. Хасан Хусейн деген небересин жакшы көрөт эле. Пайгамбарыбыз юхиббул хальва вал асал. Пайгамбарыбыз бал менен таттууну жакшы көрөт эле. Ва юхиббу ватанаху. Айтып атат, пайгамбарыбыз өзүнүн мекенин жакшы көрөт эле дейт. Өзүнүн мекенин жакшы көрөт эле. Ва юхиббу жабалал Ухуд. Ухуд тоолорун жакшы көрөт эле. Деп мына ушул пайгамбарыбыздын айткан нерселерин санап атышат да. Ошондо ушул жерде пайгамбарыбыздар өзүнүн баягы мекенине болгон сүйүүсүн, мекенине болгон баягы берилүүсүн ошо сахабаларга өзүнүн жашоосу менен, айткан сөздөрү менен үлгү кылып көрсөттү да. Баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага көчүп келгенде, баягы башка сахабалар да көчүп келет го, мухажирлер. Көчүп келгенден кийин бардыгынын жүрөгүндө баягы Меккеге болгон кусалык, сагыныч бар да. Кээ бирлеринин туугандары калды, бала чакасы, негизи мекени ошол жакта болчу. Анан Билал ибн Рабах, Билал сахаба, алар Меккеде жашап, эми ошол жерге эме болуп калганда, бир күн ооруп калат экен. Бир күн ооруп калганда, анан Билал ушинтип айтат экен да, ооруп жатып. Бир күн Меккеге барып түнөгөнүмдө деп аттын кылат экен да. Кандай бир мүмкүнчүлүк болсо, бир күн Меккеге барып түнөп, ошол Меккедеги өсүмдүктөрдүн жыттарын жыттап, булагынан суу ичип, баягы тоолорду көрүп, бир түнөгөнүмдө деген баягы арзуусун айтат экен да, кусалыгын. Мекенге болгон сагыныч. Мекенге болгон сагынычын ушундай болгон дегенди пайгамбарыбыз угуп калыптыр да. Пайгамбар угуп калганда, анан пайгамбарыбыз бата дуа кылган экен. Аллахумма хаббиб илайнал Мадина ка хуббина ли Макка ау ашад деп. Мындайча айтканда, Аллахым, мына биз Мадинаны дагы мекен кылып алдык. Эми Мадинаны бизге Меккени кандай сүйдүргөн болсоң, ошондой сүйдүр, балки андан да ашыгыраак сүйдүр деп бата кылган экен да. Мына ошол далилдердин баары эле ошол баягы мекенчилик, мекенди сүйүү, туулган жерде кызмат кылуу сүйүү деген нерсе бул биздин динибизде бардыгынан кабар берет. Динибизде бар маселелерден. Азыр биз Кыргыз Республикасынын жараныбыз, Кудай куткусун, эркин, эгемен, көз карандысыз, суверендүү мамлекетибиз бар. Бир мамлекеттин түндүгүнүн алдында бир туунун түбүндө жашап атпайбызбы? Бирок кээ бир салттуу эмес багыттар ушул нерсени, ушул мамлекеттүүлүк дөөлөтүнүн кадырын билбегендиктенби же бурмаланган диний принциптерденби ошого каршы чыгышат да. Бул боюнча эмнелерди айта аласыз? Эми чындыгында биздин
азыркы эле айткан пайгамбарыбыздын жашоосундагы далилдер чындыгында алардын айткан сөздөрүн жокко чыгарат деп айта алабыз да. Каршы болуп калат. Ооба, алардын сөзү каршы болуп калат. Себеби алардын бир туура эмес пикири, туура эмес түшүнүктөрү, баягы бизде кээ бир аят хадистери да түшүнүүнүн өзүнүн жол жобосу бар, анын эрежеси бар, тартиби бар. Мына ошолордон бир аз адашып кеткендиктен гана айтсак болот да, болбосо баягы мекенди сүйүү, мекенди жакшы көрүү жөнүндө бизде ошол пайгамбарыбыздын жашоосунан, андан кийин сахабалардын жашоосунан, ушул күнгө чейин өткөн чоң аалымдардын китептеринде баягы ташка тамга баскандай басылып калган да. Баягы мекен жөнүндө. Мына ошондо баягы мекенини жакшы көргөндүктөн пайгамбарыбыз эмне деп атат? Ошол баягы ушул мекенимди мага жакшы көрсөт деп атат. Анан башка бир дуаларында пайгамбарыбыз эмне дейт? Аллахума барик лана фи са'ина дейт. Карасаңыз, Алла Таала мына ушул биздин мекенибизге деп аткан сөз да. Аллахым биздин тамрина дейт. Мына биздин мөмөлөрүбүзгө дейт да, береке берс дейт. Мадина баягы хурма дарактары көп го, анын түрлөрү көп. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан барик лана фи тамрина, биздин тамыр хурмаларыбызга берекени бергин. Барик лана фи мадинатина деген, биздин Мадина мекенибизге, шаарыбызга берекени бергин. Барик лана фи са'ина ва муддина, баягы базардагы салмак бирдиги, мындайча айтканда таразабыз деп койсок болот. Биздин мына соодадагы таразаларыбызга, өлчөмдөргө берекени бергин деп пайгамбарыбыз мына ошондой айтканда, о Аллахым деген, Ибрахим пайгамбар сенин кулуң, сенин досуң, сенин пайгамбарың. Ал Меккеге бата кылды дейт. Барыбыз билебиз да, Ибрахим пайгамбар Хажар энебизди Исмаил менен таштап, какыраган чөлгө, суудан, нандан, эч бир баягы бир чымчык учпаган, кузгун жерге таштап кетип атканда Хажар энебиз сурайт да, бул Кудай Тааланын буйругубу деп. Дегенде ооба деп басып кеткен да. Анда Аллах Таала бизди таштабайт деген. Бирок ошол дөңсөнүн аркасына өтүп, баягы бала чакасы көрүнбөй калганда дуа кылган да. Мына ошол жерге мен балдарымды таштадым, Аллахым өзүң берекеңди бер деп. Мына азыр эми Меккени көрүп атабыз, эмне деген жетишкендикте жашап атышат. Пайгамбар ушуну айтып атат да. Ибрахим пайгамбар Меккеге бата кылган болсо, о Аллахым, мен деле сенин кулуңмун, мен деле сенин пайгамбарыңмын, мен эми Мадинага бата кылам дейт. Аллахым мына ошол Мадинабызга берекени бер деп. Мына азыр учурда Мадинаны карай турган болсок, элинин кеңпейилдиги, адеп акылагынын жакшылыгы, баягы ошондой сезим болот. Мадинага баягы учуп түшүп эле Мадинага барып пайгамбардын мешитине киргенде эле жан дүйнөнүн баягы тазалануу, тынчтануусу, булар дагы өзгөчө бир адамга бериле турган сезим да. Бул деле Кудай Тааладан адамга берген береке да. Кээ бирлер балки ал нерсени сезбеши мүмкүн. Бирок көп адамдар мына ушул нерсени сезет да. Аны балки сөз менен айта албайсың, аны бир сүрөттөй албайсың. Бирок адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык, бейпилдик келген. Бул дагы аябай жакшы бир Кудайдын немат берекеси. Руханияты сезет. Адамдын руханияты башкача болуп калат да. Мына ошондуктан бул пайгамбарыбыздын ушул сөздөрүнүн баардыгы эмне болуп атат? Ошол баягы мекенине болгон сүйүү да. Эми ошол бир чөлдөгү араптан сураган экен да. Алар эми баягы араптардын жери баардыгы Меккенин, Мединанын айланасы эле какыраган чөл го. Анан ошол жерде баягы Араби деп коет, эми арабтар жашайт. Бизде жайлоодо жашаган дегендей, аларда ошол чөлдөрдө жашаган, төө баккан, бадавилер же бедуиндер дейбиз. Ошонун бирөөсүнөн сурашкан экен да. Күн чак түшкө келип калганда, эми күн аябай ысык, эмне кыласыңар? Бул ысыкта дегенде, биз жашообузду кыла беребиз, басып жүрө беребиз. Колубузда аса таягыбыз бар. Аябай ысып кеткенде, чындыгында басып жүрө берсең, мал багып, башка кылып жүрсең тердейсиң, төө багып жүргөндө. Анан тердегенде таякты ушундай сая коюп, жоолугубузду баягы оронуп алат го булар. Ошону ушул таякка илип койсок, бир аз көлөкө болот дейт. Ошол көлөкөгө башыбызды коюп жамбаштап жатканда дейт, жакшы бир мындай салкын жел келет дейт. Мына ошол дейт, биз үчүн Кисранын дейт, Перстин падышасы тактысында отургандан да жакшы дейт да. Мына ошол биздин мекенибизге болгон немеси депчи, ушундай баягы мекенине болгон сүйүүсү кандай болбосун. Ошондо Имам Газали айткан экен да, адамдын
табиятынан мекенди сүйүү бар дейт да. Адам кайсыл жерде төрөлүп, кайсыл жерде өскөн болсо, ал жер какыраган чөл болсун, же бир мөмөлөгөн бейиштин бакчасы болсун дейт, айырмасы жок дейт да. Кайсыл жерде төрөлсө, ошол табиятынан Алла Таала ошол кусалыкты берип коет дейт. Багы сагынып деме кылып жүрө берет дейт. Мекенчилик сезим дагы Кудайдан берилген бир дөөлөт экен да. Бул чоң бир дөөлөт да, чоң бир нимат десек дагы болот да. А кээ бирлер мекендер чанып жүргөндөр деле бар. Космополиттер мисалы мекендин кадырын билбеген, же мекенине каршы чыгып. Бул жерде Имам Газали бул ислам ойчулдарынын бири да, чоң алымдардын бири. Ошол айтып атат да, ошол деле ошол аяттардын, хадистердин негизинде айтып атат да. Адам баласы табиятынан ошол өзүнүн туулуп өскөн жерине кусалыгы бар, сагынычы бар. Адам андан негизги өзөгүн Алла Таала берип койгон дейт да. Эми эмне дейт? Яхинну илейхи иза габа дейт. Мекенинен алыс кетсе, кусалыгы, сагынычы кала берет дейт да. Канчалык алыс жүрбөсүн, жүрөк, жан дүйнө мекендей берет дейт да. Ага бирөө кол салса, аны жан дүйнөсү менен керек болсо коргойт дейт да. Анын да бир кемчилик болуп калса, ошого да качуусу келет дейт да. Мындайча айтканда, ал жөн эле кайдыгер эмес, балки ошол мекенине болгон сүйүүсү, кусалыгы, сагынычы, мекенинин алдына жылуусу жагына адамдын табиятынан эле бар нерсе экен да. Ошондон баягы бир даанышман айткан экен, 3 нерседе ушул нерсе бар деген экен да. Биринчи төөлөрдө дейт. Төө дагы биринчи ошол туулуп өскөн жерин канчалык алыска сатылса да, кетсе дагы унутпайт дейт да. Куштар деле ошондой экен да. Кандай жерде туулуп өсүп жашабасын, ошол жерге баягы кайра учуп келип, кайтып неме кыла берет экен. Адамдар да ошондой дейт да. Адамдар да ошондой дейт. Ошондон баягы биздин динибизде бул мекенди сүйүү, имандан деп коет. Мына ушулардын баары ошол пайгамбардын жашоосунан, алымдардын айткан нерселеринен айтылган да. Ошондон баягы Мулла Али Кори, Миркатул Мафатих китептин ээси ошол айткан экен да. Сыноолордун ичинен мекенден ажырагандан өткөн сыноо жок деп айткан экен да. Көрдүңүзбү? Бул болсо дагы ошол адамдын мекенине болгон сүйүүсү, бул Имам Газалинин сөзүн эле тастыктап коюп атат да. Бул табият. Эми сыноолор көп түшүп болот адамдарга. Ар кандай сыноолор болушу мүмкүн жашоодо, бирок мекенден ажырагандан өткөн сыноо көрбөдүм деп айткан экен да. Мына ошондон дайыма биздин баягы колдон келишинче мекенибизди, көзүбүздүн каребигибиздей сактап, ар бир адам өзүнүн тармагында, бизде эми калемдүүлөр бар, ар багыттагы кесиптеги жарандарыбыз бар, баардыгы жапа-тырмак ошол мамлекетибиздин бүтүндүгүнө, өсүп өнүгүүсүнө, эгемендүүлүгүбүздүн багы түбөлүктүүлүгүнө салым кошуп эле жашаган болсо, Кудай буйрса, береке баары болот. Алла Таала Куранда айткан экен: "Валау анна ахлал кура аману ваттакау лафатахна алейхим баракатун минас сама" дейт. Өтө сонун бир аяттарда. Эгер бир айыл дейт да, ал жерде эле кура деген айыл, эми бир коом десек да болот, шаар, мамлекет десек да болот, ошол жердин эли Аллага ыйман келтирип, анан таква болуп жашашкан болсо, Алла Таала асмандан, жерден чыккан өзүнүн жакшы рызкыларын берет дейт да. Рызкыларын берет дейт. Мына ошондон мына ушундай багытта эле колдон келишинче ар кандай фитнадан, бузукулуктан, мамлекеттин бүтүнлүгүнө багы бузукулук кылгандан алыс болуп эле колдон келишинче салым кошкон болсо, бул болсо дагы бир мекенчилдиктин, мамлекетти сүйгөндөн кабар берет да. Туура айтасыз, пайгамбардын өмүр баянын барктап изилдеп көрсөк, негизинен бүт күрөштөрүндө мекенди коргоого багытталыптыр да. Дээрлик 90%-чы өзүнүн мекенин коргоо, сактоо боюнча. Демек биз пайгамбардын өмүр баянынан дагы мекенди коргоо, мекенди сактоону үйрөнсөк болот экен деп айтсак болот экен анда. Ооба. Рахмат агай, атайын келип биздин студиябызга конок болуп, маңыздуу, мазмундуу маек куруп бердиңиз. Жараткан Алла Таала ыраазы болсун. Кадырман теле көрүүчү, кайрадан көгүлтүр эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.